Assalamu алейкум, урматтуу бизнес медиа KG YouTube канал жана ошондой Instagram, Facebook баракчасынын катталуучулары жана көрүүчүлөрү. Бүгүн биз Ат башы мал базары уй жаатына келдик. Бир сыйра баштан аягына чейин тартып өттүк. Өтүп сатылгандары да бар. Ал нерсенин баарын баштан аягына чейин биздин эфирдин алыстагы толук түрдө көрүп чыга аласыздар. Өзүңүздөр билесиздер эмне кылышты. Сөзсүз түрдө каналга катталыңыздар жана ошондой эле ой пикир сунуштар комментарийге жазып, дос тааныш туугандар менен бөлүшүп кеткенди унутпаңыздар. Маалымат катары айта кетейин, бүгүн 19-iyul 2026 күнгө жекшемби барыңыздарга жагымдуу көрүү каалайбыз. Мына урматтуу туугандар, могул жерде алынып байланып турган мондолгон букалар бар экен. Сурасак, булардын көбүнчөсү 100 миң айланасына айланды окшойт дейт. Жакшы, баалары ошол бүт 100 миң сомдон алынган экен. Бир канча баш мондай бар экен. Молору сургач экен, булардын баасын сураган жокпуз. Могу буканын баасы 80 миң сом деп кармап турат. Канчага чейин сурап атат? Канчага чейин сурап атат? 70ке чейин, 70 миң сомго чейин сурап атат. Мунун жашы 1,5 жаштан өтүп калса керек, Моюнча эле 1 жаштын эле айланасы окшойт менимче. Мына көрдүңүздөр, көрүнүшүн. Баасын канча деп атасыз? 105. Баасы 105 миң сом. Канча чейин сурап атат? 100гө сурап атат. Мунун жашы канча ошондо? Тай. Уже тай болуп калган бука экен. Айтылыш баасы жана ошондой эле сурап аткандагы баасы ушундай көрүнүшү менен. Кана сиз канча деп атасыз ошондо? Канчага сурап атасыз? 85. 85ке. Мына могул эки бука экен, мондогон көрүнүштөрү, ээси, наркы башкабы? Могул эле болуп атат ошондо азыр. Мындай кылчы. Муну баасын 100 деп турган экен, 85 миң сомго сурап атат. 80. Мына ошондой экөөнү 80ден 160 миң сомго дейт. Болду. Ошондо канчадан кетти? 80. 85 миң 500гө мына могул бука кетти. Сатылды уже. Урматтуу туугандар, могул жерде 2-4 музол уйлар бар экен. Музолор бүт эркек же ургачы булардын? Бирөө эркек экен могул. Калгандар болсо бүт ургач экен. Мун баларын канча деп атасың ошондо? Бүт бар тең, Баары тең 135 миң сомдон деп айтылыш баасы ушул баа менен турат. Мына мондо болгон уйлар. Канча чейин сурап атат? 120 чейинби? 120 миң сомго чейин сурап атат дейт. Мунун жаштары ушунда канча болуп калды? Агала экинчи туут экен, Кыскасы могул уйлар экинчи жана үчүнчү туут уйлар экен. Мояк жагы үчүнчү туут экен, мояк болсо экинчи туут экен. Баасын бир сыйра көрдүңүздөр. Өң келбетинен бери. Мына урматтуу туугандар, могул уйду көрдүңүздөр. Торпогу да ушундай экен. Бул сментал болсо керек эле, парода. Сментал болсо керек эле. Хазайыны бөлөк мындай эле каратып кеткен экен. 180 дедиңиз? 170 болор. 180 миң сом деп. 175 миң сомго беребиз дейт. Бирөөгө каратып кеткен экен. Уй бою, көлөмү жакшы бодуруй экен. Торпогу болсо эркек. Бирок тилекке каршы ээси жок экен. Ушул баада азыркы убакта байланып турат. Мына урматтуу туугандар, могул уй топтоголок болгон. Арталды билинбеген сыяктуу экен. 145 миң сомго кетиптир. Мунун жашы канча эле ошондо? Белгиси. Жашы белгискен, ээси анткени бул жерде жок экен, сатылып кетип байланып турган кескен. Мына урматтуу туугандар, жайлоодон жайыттан келген уй. Баасы канча мунун? 135 татам. Баасы 135 миң сом деп азыр айтылыш баасы кармалып турат. Канча чейин сурап атат? 125 миң сомго чейин сурап атат. Жашы ошондо эмне? Туйлек. Бул куназын эле ойнчу экен. Мында чыккан туйлек, бирок өң келбет, бою жакшы экен. Көрдүңүздөр. Парода бар экен да, Ангус аргын экен. Бул ошондо жашы канча?
жашы алтыны тууган уй экен, жайлоодон келген, эттүү семиз экен. Аркасынан бир сыйра тартып коеюн. Жакшы экен. Бою болсо, орто бойлуу уй экен. Баасы канча ошондо мунун? Баасы 140 000 сом. Канча чейин сурап атышат? 120 000 сомго чейин сурап атышат дейт мына ушул уйду. Телефон номер 500 212 414. Урматтуу туугандар, кызыккандар болсо, кимде ким алам десеңиздер, ушул номерге чаласыздар. Ээси менен түздөн түз байланыша аласыздар. 68 000 сом. Ургачы ушундай болгон тай торпок. Канча чейин сурап атышат? 65 000 Сурап атышат. Жакшы келип туруп эле. 65 000 сомго чейин келди дейт ушунун баасы. Сураш дейт мына. Айтылыш баасы жана алармандар сураган баасы. Экөөнүн баасын канча деп атасыз анан? Экөөнүн баасын канча деп атасыз? Мына, урматтуу туугандар, музол уй, торпогу эркек, баасы 170 000 сом дейт. Канчага сурашты? 165 000 сомго суралды дейт. Менимче өтө деле көп сүтү жок окшош, көрүнүшү ушундай экен. Мына монда да бир музолу уй бар экен. Музолусу менимче ургачы, уйдун сүрөтү. Сураганын 120 000 сомго сурап атат. Уйду болсо 160 000 сом деп кармап турат. Мунун жашы канча ошондо? Жашны экеле туу. Экини тууган уй экен ушундай болгон. Көрдүңүздөр. Урматтуу туугандар, мына мондай болгон чакан уй бар экен. 130 000 сом. Мун торпок кайсы ошондо? Ургач торпок экен, эркек торпок экен, мына могу жаткан. Баасы 130 000 сом. Бул канча? Биринчи тутуу дейм, Биринчи тутуу. Канча чейин сурап атат? Канчага чейин сурап атат? 110 000 сомго чейин сурап атат дейт мына ушул уйду. Мол. Сураган жок. Наркы жөн эле же, алда бука. Алда ошол, өкө бир эле. Мондай болгон букалар экен. Бойлору деле менимче тең эле окшойт, экөөнкү тең эле. Бааларын 110 000 сом дедиңиз, 115. 115 000 сом деп кармалып турган экен. Бирок азырынча баа чыгарып сурай элек дейт. Базар негедир бүгүн кичине слабыйраак. Анткени базарды эки базарда бери нары бери коңторуп, ордун жылдырып бир аз эме кылды. Мына урматтуу туугандар, могу жерде 4 баш бука бар экен. Булардын жаштары бир канча болуп калган? Тай бука 1,5 жаштын айланасы. Тай бука 1,5 жаштын айланасы чукулдап калса керек. Баалары 110 000 сомдон. Канча дедиң? 110, Бааларын 110 000 сом деди. Канча чейин сурап атат? Баа чарчтыбы? Жаңы эле келдик дейт. Азырынча баа чарып сурай элек экен. Көрүнүштөр ушундай. Могул 5 алтыны тууган уй экен. Тишин көрдүк дейт, сатып алыптыр. 112 000 сомго алыныптыр. Этин көрдүңүздөр ушундай болуп уй экен. Менимче бул жайлоодон келген. Кана, канча деп атасың? Комментарий 160. Баасы 160 000 сом. Урматтуу туугандар, торпогу эмне? Торпогу эркек экен. Канчаны тууган уй? Экини тууган уй экен. Канча литр сүтү бар? Бизде литр сүт эсептелмейт, 10 таза болот. Бир сутканын ичинде 5-5тен бөлүп сайсыздар. Мына урматтуу туугандар, бир сутканын ичинде 10 литр сүт бар, 4 эмчеги тең рабочий дейт. Ошондо эртели кеч 5-5тен сайсыздар. Мына ушундай болгон сыпаттуу уй экен. Канча чейин баа чарчты? Канча чейин баа чарчты? 153 153 000 сомго чейин сураш дейт мына ушул уйду. Жакшы. Каяктыкы бул? Кирпич завод. Кирпич заводунун тургундары өзү жакшы болот. Телефон номер канча? 552 95 85 95. Мына ушул номерге чалып, ээси менен түздөн түз байланыша аласыздар. Кимдер кызыккандар болсо же сатып алам десеңиздер. Мына урматтуу туугандар, дәври ушундай болгон музол уй бар экен. Уй бирок жакшы экен. Каптал туурасы нормальный. Канча деп атасың анан? Веси зыңк уюңузду. Болчу элеби? Болчу эле 135 000 сомго беребиз дейт. Канчага сурашты? 130 000 сомго сураш дейт.
Урматтуу туугандар, бул айта кетейин, бул музоолуу уй. Торпокту болсо көрдүңүздөр, жашоо цветной. Энеси жанында кайгы капа жок, ургач торпок экен. Мунун жашы канча? 5-ci torpaq oldu. 5-ci торпогу дейт. Ушул. Көрдүңүздөр мына. Телефон номер 508 777 491. Урматтуу туугандар, кимде ким кызыккандар болсо, алам десеңиздер, ушул телефон номерге чаласыздар, ээси менен түздөн-түз байланыша аласыздар. Бул канча литр сүт берет суткасына? Смело. Гарантия, 15 литр гарантия, бир сутканын ичинде сүт берет дейт мына, көрдүңүздөр. Биз жакта негизи көбүнчө сабайбыз, ошентип торпогун салып кое беребиз. Могу жайлоодон келиптир. Баасы канча? Баасы 130 ба? Канча ошо баасы? Кунаажын? Ургаачы 130 миң сом дейт баасы. Канчага сурап атат? 115 ке сурап атат. 115 миң сомго сурап атат дейт. Кимге ушундай жайлоодон келген эттүү кунаажын керек болсо, эмелеги айткан номерге чалып, ээси менен байланыша бересиздер. Ээси бир экен. Баасын 165 миң сом деп аттыр. Ушунда болгон иттүү уй, жакшы болсо жаңасы толук кылып баккан экен. Бул эмне? Үйдө байлоодо эле же? Жайлоодон келди. Жайлоодон жакшы багып турганда, кимге кошсоңуздар дагы. Канчага сурашты? 155 келди. 155 миң сомго келди дейт.